Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Биздин ата-энелер мектебине кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен эмне үчүн менин балам эч нерсеге көңүлү жок деген суроого жооп издейбиз. Азыркы учурда көпчүлүк ата-энелер бул маселеге туш болуп, эмне үчүн менин балам эч нерсеге көңүлү жок деп психологторго кайрылып жатышат. Бул суроого психологдор жооп издеп отурушуп, практика үчүн дал ушул ата-энелерди балдары менен кошуп жеке сүйлөшүүгө чакырышкан. Демек, психолог менен бала сүйлөшкөндө ал 10-15 мүнөттөн кийин эле жан дүйнөсүн ачып, келечекке койгон максаттарын, кыялдарын баарын айтып бөлүшүшкөн. Демек, биз балдар эч нерсеге көңүлү жок деген ойдон балдар эч нерсени ата-энесине айткысы келбейт деген жыйынтык чыгарабыз. Балдар эч нерсени ата-энесине айткысы келбейт. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, бала кайсы бир убакытта сизге ошол кыялдарын, ошол ойлорун, келечек максаттары менен бөлүшкөн. Тилекке каршы ал бала кубаттоонун ордуна кагуу же жок деген жооп. Мисалы, бала апасынан же атасынан келип сурашы мүмкүн. Апа, мен футбол ойноого кызыгам. Десе апасы, жок балам, сен китеп окушуң керек. Дагы бир күн келип бала апасынан, апа, мен шахмат ойноого кызыгам, же сүрөт тартууга иримине катышкым келет. Десе апасы, жок балам, сен үй жумуштарына жардам бер. Дегенде ушул сыяктуу жоопторду алган бала кийинкирээк кызыккан нерсесин ата-энесине айтпай калат. Анткени аны ата-энеси, атасы, апасы кубаттабайт деп билет. Убакыттын өтүшү менен бул нерсе чоң маселеге айланат. Андыктан, урматтуу ата-энелер, сиздерде да ушундай кырдаал жаралып жаткан болсо, анда сиздер жакшы бир убакытты, жакшы бир мезгилди таап, балаңыз сизге кайсы бир мезгилдерде эмнени айтып эле, эмнеге кызыккандыгын билдирген ошону эске салыңыздар. Жана аны ошол балага сунуштап коюңуздар. Аны сиз балаңызды жаныңызга чакырып, балам, билесиңби, сен кичинекей кезиңде футбол ойноого кызыгат элең. Балким сүрөт тартуу иримине катышкың келип жүргөн. Балким аны азыр баштайбыз, сенин колуңдан баары келет деп балаңыздын көзүн байкап карап турсаңыз, балаңыз, вау, апам менин футбол ойноомо каршы эмес, же шахматка, же сүрөт тартуу ийримине катышуумду колуп жатат деген үмүт көзүнөн дароо байкалат. Дал ошол убакыттан тарта балаңыз сизден эч нерсени жашырбайт. Максаттарын, кыялдарын, ойлорун, жада калса эмоциялар менен бөлүшүп турат. Ошол эле учурда балаңыз, жок апа, мен азыр ал нерсеге же шахматка, мүмкүн футбол оюнуна кызыкпай калдым десе, сиз ага эч таң калбаңыз. Сөзүмдүн акырында айтарым, өзүңүздөр башкалардан кандай мамиле күтсөңүздөр, балаңызга дагы дал ошондой мамиле жасаңыз демекчимин. Анткени балаңыз ата-энеси дагы аны түшүнүүнү, ал эмнеге кызыккандыгын колдоону дагы каалаган бала. Мисал катары айтып кетсек, балаңыз балким бир күн сабактан 2 алып келсе, сиз аны эмне үчүн эшмат 5 алат дагы, а сен болсо 2 алып келесиң деп салыштырып урушуп жибересиз. Ал эми өзүңүздүн ордуңузду коюп көрсөк, балаңыз бир күн келип, эмне үчүн апа, эшматтын апасы фирмада иштейт, ал чет өлкөлөргө дайыма барып турат, ал өзүн аябай жакшы карап жүрөт деп салыштырган болсо, анда сиздин ачууңуз келери анык. Ошол эле учурда дагы бир мисал, балаңыз кокустуктан табакты колунан түшүрүп сындырып жиберген болсо, дароо сиз балаңызга ачууланып, аны кагып силкип, урушуп, жада калса ачуу үстүндө аны колуна бир чабышыңыз дагы мүмкүн. Ал эми өзүңүз чайканада отуруп, кокустуктан сиз дагы пиаланы чынын түшүрүп жиберген болсоңуз, официант келип, сизди урушуп, тилдеп, сизге ушундай терс мамиле кылган болсо, сиз дагы ачууңуз келиши анык. Сиз ошол учурда официант
ошол ишкананын жетекчилери сизди туура түшүнүү менен карагандыгын, сиз аны атайлап сындырбаганыңызды түшүндүргүңүз келет жана ошол мамилени каалайсыз. Демек сиз да дайыма балаңызды түшүндүрүүгө аракет кылыңыз жана дайыма жөнөкөй алтын эреже катары сиз башкалардан кандай мамиле күтсөңүз, сиз дагы балаңызга ошондой мамиле жасаңыз. Буну алтын эреже катары дагы эстеп калыңыз. Анда урматтуу ата-энелер, сиздерге ийгилик каалайм. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө аман болуңуздар.